Алмаз Акунжанович, мына кечеден бери зордук сомбулук боюнча көп маселе көтөрүп атабыз, өзүңүз да көрүп атасыз, азыр коомчулукта кандай жагдай экенин. Бул боюнча сиздер менен чогуу 2 ай мурун жакшы мыйзам жазып чыктык эле. 2 жума мурун президент кол койду эле. Бирок аны күтө турбай, биз 2 ай мурун эле ушул мифтиятка, диний илим немелерге кат жолдодук эле. Жума сайын элге айтып тургула деп. Андан сырткары 7 губернаторго кат жолдоп, өзүңөрдүн айыл өкмөттөрүңөргө тапшырма берип койгула деп сурандык эле. Ар бир айыл өкмөтү айыл кырылдырып, ошол жерде азыркы мына мыйзамдын күчөтүлгөнү боюнча маалыматты берип койгула деп айттык эле. Ошол жерде биз толук мыйзамдын өзүн да жөнөтүп, анан кыскача айтып кеттик эле. Мындан ары ушул зордук зомбулук кылган акмактарга эч кандай амнистия болбойт, эч кандай досрочное освобождение болбойт. Аларга эч кандай жанагындай срок давности жок. Мурда 6 жыл качып кетип башка мамлекетке кайра келип алып, иши кыскарылып калчу эле. Азыр андай болбойт. 100гө чыксаң дагы келесиң, өзүңдүн жазаңды аласың деп жаздык эле. Ал жерде мына сиз билесиз, биз айттык эле, справка да иштебейт. Психбольной болом, психбольницадан справка алып келип алып эле болду. Мен орукчанмын деп дагы бул жазадан качып кетчү. Ал дагы азыр жок. Керек болсо 100 справка алсын, сөзсүз түрдө кайра жазасын алат деп жакшы мыйзамды жаздык эле. Анан мурда гуманныйбыз деп 7 жылга чүрүп койгон нерсени кайра өмүр бою эркинен кесилет деп жаздык эле. Ушундай жакшы нерселерди губернаторлорго атайын кайрылдым эле 2 ай мурун. Ал эч кандай бир жумушта болбоптур. Ошону мен сизге айтат элем, Алмаз Акунжанович, кайрадан тапшырманы берип койсоңуз. Керек болсо протокольный порушение кылып берип койсок, бул жогорку кеңештен дагы уруксат болсо. Бардык губернаторлор ошол айыл өкмөттөрүнө тапшырманы берсе, мыйзам жөнүндө маалыматты терең бардык коомчулукка таратсак, кандай жаман экенин, кандай күчөткөнүбүздү, ушулардын бардыгын маалыматты элге жеткизип койсок туура болот эле. Алмаз Акунжанович, ушуну мен сизден өтүнөм, сиз дагы атасыз, сизде дагы кыздар бар, көрүп атасыз кандай коомчулукта бул маселе көтөрүлүп атканын. Буга жакшыраак киришип коелу. Системный түрдө азыр бузулуп баратат. Кааласак, каалабасак дагы бул эртең келечекке чоң зыяны тиет. Рахмат.